Кылмыш топ мүчөсүндө турасыңбы? Мурун турчумун. Кандай кайман аты менен Веселый. Веселый деген кандай кылмыштык топ мүчөсүндө турасыңбы? Турчумун 2011 чейин. Эмен кармап отурасыңбы? Балыкчыда Веселый белгилүү кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. 23 августта Балыкчы шаарынын тургуну КД арыз менен кайрылып, автоунаасынан барсеткасы уурдалганын билдирди. Барсеткада 20 000 сом, жеке документтер, автоунаа кагаздары, үйдүн ачкычы жана банк карталары бар болгонун айткан. Бул факт боюнча Балыкчы ШИИБде текшерүү башталып, 24 августта кылмыш иши козголду. Ыкчам иликтөөдө кылмышка шектүүлөр катары Токмок шаарынын тургуну КБ жана кайман аты менен Веселый белгилүү кылмыштуу топтун мүчөсү Балыкчы шаарынын тургуну МУ кармалышты. Алар тергөө үчүн ШИИБге камакка алынды. Аялы менен урушуп кеткен. Алматыда аэропортто жаран өзүн-өзү өрттөдү. Казакстандын Алматы аэропортунда киши өзүн-өзү өрттөгөн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Окуя кечээ 25 августта саат 22:06 Аба майдандын Т1 терминалындагы билет кассасынын жанында болгон. Милиция кызматкерлери аэропорттун коопсуздук кызматы менен бирге дароо коопсуздук чараларын көрүшкөн. Алар өрттү өчүрүп, жаран шаардык ооруканага жеткирилген. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, окуянын бардык себептери жана жагдайлары такталууда. Милициянын кызматы боюнча анын мындай кадамга барышына аялы менен болгон чыр-чатак себеп болгон. Илабаңыз. Өзүңүздү колго алыңыз, эми өлүп калган жок. Буюрса мынакей мыйзам иштейт Кыргызстанда. Көзүм менен көргөндөн кийин чыдап айткансың. Эмне болуп атат азыр ошондо? Балама ушул туура эмес статьяларды коюп атат. Улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдырышевич, ушул мыйзам кийинде баламдын укугун коргоп тарап бериңиздер. Адам өлтүргөн жок атыры. Жүрүңүз жакка Чаңылбаган жарык болбойт. Балам адам өлтүргөн жок. Блогер Бауыржандын апасы Ташиевке кайрылды. Бишкектин Свердлов райондук сотуна блогер Бауыржан Абдумаликовдун ишинин материалдары келип түштү. Ал Каракулжа районунда Айзирек Эралиеваны күйөөсү кызганычтан өлтүргөнүн билдирген. Ошол эле учурда социалдык тарамактарда блогердин апасы жалгыз уулун каматкан деп жактоочу Шердор Абдыкапаровду айыптаган эмоционалдуу видео тарады. Юрист мунун тергөө судьясынын чечими экенин айтып жооп берди. Белгилеп кетсек, сөз айыпталуучуга карата сот териштирүү учурунда камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы жөнүндө болуп жатат. Бул өкүм эмес. Шердор Абдыкапаровдун айтымында блогердин апасы жана карындашы иш сотко өткөнүн угуп, райондук сотко келип, аны көргөндөн кийин Бауыржанды камоо чечими үчүн наразычылык билдиришкен. Иш боюнча алгачкы отурум 1 сентябрга белгиленди. Эскерте кетсек, буга чейин Бауыржан Абдумаликовдун апасы уулунун айткандары үчүн кыргыз элинен кечирим сурап, аны жаңылышканын мойнунга алган. Ошондой эле маркум Айзирек Эралиеванын жакындарына барып, уулун кечирүүнү суранган. Мындан тышкары ал бийликке кайрылып, блогерди бошотуп берүүнү өтүнгөн. Бауыржан Абдумаликовго расалык, этникалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Эске салсак, 38 жаштагы Айзирек Эралиеваны күйөөсү 26 майда мектептеги маракелик иш-чарадан кийин сабап, андан соң атып салган. 31 июлда Өзгөн райондук соту аны 18 жылга эркинен ажыраткан. Белине чейин чыгышып, таласта автоээн баштык кылган айдоочуларга чара көрүлдү. Бакай Ата районунан автоээн баштык жасаган айдоочулар табылды. Бул тууралуу Талас облусунун жол кыймылын камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалымдагандай, айдоочуларга укук бузуулар кодексинин негизинде тиешелүү протоколдор түзүлүп, жалпы 30 000 сом айып пул салынган. Ал эми унаалар айып короого токтотулду. Газа Израилдин соккусунан 10дон ашуун киши каза тапты. Израилдин Газадагы ооруканага соккусунан улам кеминде 15 киши набыт болду. Арасында журналисттер да бар. Тажикстанда көзү ачык менен сыйкырчыларга кайрылгандар жазаланат. Тажикстанда сыйкырчылардын көзү ачыктардын кызматын пайдаланган жарандарга 50дөн 60га чейин эсептик көрсөткүчтө 3750 сомониден 4500 сомониге чейин айып салынат.
Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Акыркы бир жылда Тажикстанда көзү ачык жана сыйкырчыларга барган жарандар менен күрөш күчөдү. 2024-жылдын жай айларында Тажикстандын ички иштер министрлиги мындай кызматтарды пайдаланган адамдар милиция органдарына чакыртылып, алардын сүрөттөрү жана аты жөнү атайын маалымат базасына киргизилерин билдирген. Бийлик өкүлдөрү бул чаранын максаты эл арасындагы ырым-жырымдарга ишенүүнү жана сыйкырчылар менен көз ачыктардын кызматтарын пайдаланууну азайтуу экенин билдиришкен. Анткени кээ бир жарандар ушундай кызматтарды колдонуу аркылуу сыйкырчылык менен магиянын жайылышына себепчи болууда. Бул кызматтарга кайрылган жана ички иштер министрге чакыртылган адамдардын так саны азырынча белгисиз. 2024-жылы сыйкырчылык жана көз ачыктык менен алектенгендерге карата чаралар да күчөтүлгөн. Аларга айыппул салынып, же 15 суткага чейин камакка алуу чарасы да кошулган. Ошондой эле Тажикстандын мыйзамына ылайык, эгер адам сыйкырчылык же көз ачыктык менен административдик жаза колдонулгандан кийин 1 жыл ичинде кайрадан алектенсе, анда ага 1500-дөн 2000ге чейинки эсептик көрсөткүчтө айып салынышы же 1 жылдан 2 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Мурда мындай иш-аракеттер үчүн болгону административдик жоопкерчилик каралган болчу.